Карыздан кутулуунун 3 жолу. Биринчиден кичинекей карзада төлөштөн баштайсыз. Мисалы 100 000 доллар карзыңыз бар, бирөөдөн 100 000 сом карзыңыз бар, бирөөдөн 100 сом карзыңыз бар. 100 сомду бериштен баштайсыз. Азыдан баштаган учуруңузда психологиялык жактан драйвты аласыз дагы, пикке чыгасыз, көтөрүлөсүз. Демек мен төлөсөм болот экен депчи. Демек не кылышыңыз керек экен? Кичинекейден баштаңыз. Азгана сазгана деген ошол карыздарды аз-аздан. Баягы билесиз, кээде кичинекей чал болуп калган ишиңиз жүрөгүңүздө өмүр бою сакталып калып кетет. Неге ошондой кылдым экен депчи. Ошол сыяктуу кичинекей карыздарды төлөп баштаңыз, өзүңүздө дух табасыз, мотивация табасыз, демек кутулсам болот экен деген түшүнүктө. Анан экинчи маселе, бул экинчиси карыз алганды токтотосуз. Карыз алганды токтотосуз. Азбы көп айырмасы жок. Ишиңиз жакшы болуп, бизнесиңиз дагы гүлдөп, бир ишти баштаганыңызда сонун болушун кааласаңыз дагы карыздан кутуласыз, карыз албайсыз. Эгер ал кредит болсо, миллион жолу ойлонуңуз, бирок албаңыз. Миллион жолу ойлонуңуз, бирок албаңыз деймин. Ошондой кеңеш берем. Себеби кредиттен береке таппайсыз. Күйгөндөр 90% күйөт, 10% береке табышы мүмкүн, бирок берекеси узакка барбайт. Баары чыгып кетет. Үчүнчү маселе, чыгашаңызды азайтасыз, кирешеңизди көбөйтөсүз. Кошумча бизнес кыласыз. Кошумча бизнес кылып, мисалы бир жерде мамлекеттик жерде иштейсиз, бир жерде иштейсиз, чыгып кетип бизнес кыл дебейм эч качан. Ошо жумушуңда иштей бер, бирок кошумча бир өзүңө акча алып келе турган бизнести жарат. Ал көчөдө банан сатышпы, жаңгак сатышпы айырмасы жок, бир кошумча бизнести кошсоң, ошол нур үстүнө нур болот. 3 нерсе, мекендеш.